Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн 9 февраль 2023 биз Чүй облустук сотунун астында турабыз. Мына жанында отурган апа, бул жабырлануучу. Бул кишинин сотуна биз ушуну менен бир 20дан өттү окшойт. 20 жолу сотуна келип, ушундай баягындай өзүнүн жеке менчик жерине ээ боло албай, ал жерге кандайдыр бир жалган документтер менен мошенниктер дейбизби, ушундай адамдар кирип кетип, бул адамдын жерин талашып, бир гана талашуу эле эмес, мында адамдын ден соолугуна да ушундай бир залакасын тийгизип келатышат да. Сиздер бүгүн ора болуп келбеңиздер. Биздин сот бүгүн башка күнгө жылат деп алдын ала эскертүү бериш керек болчу. Ушул боюнча Гүлүмкан эже, сиз дагы бир-эки сөз айтып койсоңуз. Мен Самтырова Гүлүмкан Исаевна, АКСС коомдук фонду бул ишин укугун коргоп келатабыз уже 1 жылдан бери эле. Бул иш вообще эле алдыга жылбай жатат. Сокулук районунда канча жатты, сотко берилбей канча жатты, мына эми биякта каралып атты эле. Негизи мен уккам, ооба, бүгүн жогорку сотто Чүй областынын судьялары барып ошо жерден эме кылмак. Бирок ошону заранее эскертиш керек эле да, бул кишиге звонок этип айтып коюш керек эле, бүгүн момундай мероприятие болот бизде, келбей эле коюңуздар деп айтса, бул киши тияктан бери, токмоктон бери келмек эмес. Өзү жашы жетип калган киши болсо, момундай нерв болуп, ушул орууну жалаң эле ушул жерин талашам деп жүрүп, ушундай ооруга да туш болуп отурат. Анан кийин бул укук тебелөөгө жатат да. Бул ачык эле, ачык айкын эле ошондой болуп атат. Анан эми карап турсаңыз, мына бул киши тараптагылар баардыгы келип атат. Бүт бар келип атат, адвокат келип атат, биз келип атабыз, сиз келип атасыз. А тиги тараптыкы Шабданбекова жок, адвокаты жок. А судьяларды көрдүңүзбү? Коллегиялар айтып атат. Жок, ал келип кеткен дейт. Мен жарым саат мурун келдим, мен аны көргөн жокмун. Алар каяктан көрдү келип кеткенин? Значит, келип бирдеме кылып кетти да. Акча берди. Аны это не факт. Бирок мына жерден дагы эле болсо коррупция мына опять ойноп атат бул Чүй областтык сотунда. Бул сотторго карапайым элди убарыгерчилик тарттырып, анан ден соолугуна зыян келтирип, ушундай кылып жүрө берсе болот экен да. Мындай апанын акыбалын көрсөңүз бүгүн. Адам ыйлагыдай, мышык ыйлагыдай абалда турат да. Ден соолугуңузга ушунчалык зыян эле тартып атасыз да, апа. Ошол боюнча өзүңүз айтсаңыз. Эмнеңиз ооруп атат? Сахар болуп атат. Сахар дагы. Жүрөк, нерв. Давление, бүт бар. Көзү да ушундай эмне. Көзүм дагы ошо эки сахардан бир көзүм. Началап барат. Ооба. Көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер, биздин азыркы мындай сот аткаруучу органдар ушундай мамиле жасап атса, анан кийин биздин карапайым элдин көйгөйү качан чечилет? Жарандарыбыздын укуктары именно ушул соттор тарабынан аябай эзилип, тебеленип атат. Укуктары тебеленип атат, аябай эле тебеленип атат. Мына карап турсаңыз, канакей. Кана мына обвиняемый сторона жок, адвокаты да жок, өзү да жок. И постоянно ошондой болуп атат. То адвокаты келбей калат, то өзү ооруп келбей калат. А бул киши постоянно келип атат. Тем не менее эч кандай чара колдонулбай атат. Ошон үчүн 20-жолу болуп атат. 20-жолу отлошка и всё. Анан кийин бул действительно сиз айткандай мышык ыйлай турган бир акыбалга алып келип атат бул кишиничи. Сокулукта да ошондой болгон. Бүт эле республика боюнча райондук соттордо вообще беспредел болуп кетти. Ушул именно сотторду, анан булар соттор деген следовательдер кандай ишти козгоп, кандай алып келсе, ошондой кылып туруп эле булар сот разбирательство болгондо, мисалы үчүн ошо следовательдин айткандай эле кылып эме кыла берет. Эми бар, арасында бар, тазалар бар, мен бардыгы деп айта албайм, бирок мына ушинтип эми карттан кишини караңызчы, аябай оорулуу, бутунда тура албайт. Ушул бакыштын Кудай ыйлай турган эмеге келтирип атат да. А кана мошенница? Жок, мошенница жок. Жакшы көзөмөлгө алса деп ойлойм да. Өкмөт тарабынан болобу, президент тарабынан болобу, иши кылып мошенниктер бир жагынан эзип атат. Бир жагынан жана сетевой маркетинг деген бар, алар эзип атат. Бир жагынан жер мошенниктер эзип атат. Бул карапайым элибизге жашоо жок болуп калды чындыгында.